Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен абдан менин оюмча маанилүү жана керектүү маалыматтардын бирин талкуулагым келип жатат. Кандай деп сурап жатсаңыз, бул Польшада билим алуу. Польшада билим алуу боюнча айрыкча Инстаграмдан суроолор абдан көп келет. Ошондуктан бүгүн бардык менин жеке оюмда маанилүү жана керектүү деген суроолордун баарын чогултуп, бул жака жазып алдым. 11 суроо чогулттум. Ошол 11 суроого жооп берүү менен бирге сиздерге айрыкча Польшага окуу жайга тапшырам деп жаткан окуучуларга пайдалуу болсун деп ушул чыгарылышты даярдап жатам. Ошондуктан эгерде ушул тема сиздерге кызыктуу болсо, анда менен болуңуздар. Албетте бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, эгерде сиз бере турган суроого жооп бербей калсам, албетте комментарийге жазсаңыз, ал суроого жооп бергенге сөзсүз түрдө жооп берем. Анан ошондой эле дагы кийинки чыгарылыштарда кандай темаларда видео көргүңүз келет, ошону да жаза кетсеңиз болот. Албетте каналга жазыла элек болсоңуз, каналга катталып, лайк басып турууну унутпаңыз. Мына башында айтып кеткендей 11 суроо болду. Анда эмесе баштайлы. Биринчи эле суроо бул Польшага окууга тапшыруу үчүн кайсы тилдерди билүү керек? Эгерде Польшага жогорку окуу жайда окугуңуз келсе, сөзсүз түрдө чет тилдерин билүү керек. Ал чет тилдери бул англис тили же поляк тили. Экинчи суроо. Польшага окуу үчүн чет тилдерди кандай деңгээлде билүү керек? Эгерде сиз Польшага окуйм деп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө чет тилдерин жок дегенде B1 деңгээлинде билүү керек. B1 деңгээли кандай деп жатсаңыз, бул сиз өзүңүздүн оюңузду абдан кенен айта албасаңыз дагы өзүңүздүн оюңузду айта аласыз жана берилген тапшырмаларды, окууда болуп жаткан процессти, материалдарды кенен түшүнүп каласыз. Ошондуктан жок дегенде B1 деңгээлин сунушташат. Албетте B1 деңгээли азыраак болуп калышы мүмкүн, анткени ар бир эле кесипте B1 деңгээлин билсе эле ала бербейт, анткени конкурс болот. Ар бир Кыргызстандагыдай эле ар бир кесипке лимит коюлган. Мисалы, архитектурага 20 место, врачка 20 место, же биологияга 20 место деп. Анан кимдин баллы көбүрөөк болсо, ошол окуучу, ошол абитуриент өтүп кетет. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайтала кетейин, жок дегенде B1 деңгээли. Эгер канчалык деңгээлиңиз бийик болсо, тилди жакшыраак билсеңиз, ошончолук өзүңүзгө мүмкүнчүлүктү көбүрөөк ачасыз. Бул тилди жөн гана билүү аздык кылат. Сиз сөзсүз түрдө ошол тилди билем деген сизде кагазы болушу керек. Башкача айтканда сертификат. Эгерде мисалы сиз ошол жеке курстарга барып жатасызбы, же англис тилинде жүргүзүлгөн мектепте окуйсузбу, ошол жактан чет тилди жакшы деңгээлде билет, тест тапшырды, же болбосо жанагы дүйнөлүк системада IELTS, TOEFL деген экзамендар бар. Ошолорду тапшырып, сөзсүз түрдө экзаменден өтүп, анан сертификат алгандан кийин гана окууга тапшырууга жол ачылат. Кийинки суроо, бул 3-чү суроо. Польшага 11-класстын базасы менен жогорку окуу жайга тапшырса болобу? Албетте болот, анткени мүмкүн бул суроо менимче Европанын башка мамлекеттерине салыштырып, анан ушул суроо пайда болуш керек деп ойлонуп жатам. Анткени Германияда 11-класстын базасы менен тапшыра албайт экенсиң, биринчи Кыргызстанга келип, Кыргызстанда биринчи курсту окуп, анан барып тапшырасың, же болбосо Германияга келип, бир жыл ошо подготовительный окуп, анан тапшырууга жол ачылат экен. Ошондуктан ушул суроо пайда болду болуш керек. Польшада андай эмес, Кыргызстандагыдай эле 11-классты бүткөндөн кийин тапшыра берсеңиз болот. Азыр былтыр деле көптөгөн окуучулар 11-класстын базасы менен тапшырды, азыр окуп жатышат. Кийинки 4-чү суроо, бул Польшада окуунун баасы кандай болот? Польшада бул абдан кызыктуу суроо, анткени Польшада окуунун баасы көп нерседен көз каранды болот. Жок дегенде 3 фактордон көз каранды. Бул азыр мен айтып берем, кандай эмнеден көз каранды. Биринчи фактор бул жеке окуу жайбы же мамлекеттик окуу жайбы. Экинчи фактор бул болсо кайсы тилде окугуңуз келет, поляк тилиндеби же англис тилиндеби.
Ал эми үчүнчү фактор бул сиз тандап жаткан кесиптен көз каранды. Биринчи фактор боюнча айтып берсем, сиз Кыргызстанда деле, Польшада деле, Кыргызстандагыдай жогорку окуу жайлар мамлекеттик жана жеке болуп бөлүнөт. Эгерде Кыргызстанда жеке окуу жайлардын баасы кымбатыраак болсо, Польшада тескерисинче көп учурда мамлекеттик жогорку окуу жайларда контракт кымбатыраак болот. Ошондуктан ушул нерседен көз каранды, сиз кайсы жакка тапшырасыз? Мисалы, жеке жогорку окуу жайларда контракт жылына 1,5 миң евродон башталса, ал эми мамлекеттик окуу жайларда жылына 2,5 миң евродон башталат. Эмне үчүн башталат деп жатам? Анткени жана айтып кеткендей эле, эгер тилден көз каранды, кесиптен көз каранды, ошон үчүн ал сиз тандаган кесиптин контрагы жылына 6 миң евро болуп кетиши мүмкүн, же 4 миң евро болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен сөзсүз түрдө башталат деп айтып жатам. Мен эгерде азыр ар бир жогорку окуу жайды ачып, ар бир кесиптин контрагын айтып отурсам, бул видео бир жок дегенде 10 саатка уланып кетмек. Ошондуктан ал видеону эч ким көрбөйт. Ошондуктан мен азыр башталат деп эле айтып жатам. Ошондой эле еврону мен сомго көтөргөн жокмун. Анткени сиз бул чыгарылышты качан көрүп жатасыз, кайсы күнү көрүп жатасыз, мага белгисиз. Ошондуктан өзүңүз калькуляторду ачып же интернетти ачып курсту карап, анан еврону сөзсүз түрдө кыргыз сомуна которуп, ошондо билип алсаңыз болот, сом менен бул канча сом болот экенин. Кийинки суроо бул: Польшада бюджет барбы? Бекер окуу үчүн кандай жолдор бар? Албетте бюджет бар. Бекер окуганга дагы жолдор бар. Ал тууралуу мен чыгарылыш жасагам. Азыр бул жерден көргөзүп коем. Ошол чыгарылышты көрүп, сөзсүз түрдө Польшада бекер окуунун бир канча жолу бар. Ошол жолдордун бирин тандап бекер окусаңыз болот. Ал эми бюджет боюнча айтсам, негизи Польшада жогорку окуу жайларда, мамлекеттик жогорку окуу жайларда бардык кесиптер, бардык окуу жайлар өзүлөрүнүн жарандары үчүн бекер, окуу бекер. Эгер чет элдик жарандар бекер окууга мүмкүнчүлүк алат, эгерде поляк тилин C1 деңгээлинде билсе. Ошондуктан эгерде сиз мисалы мүмкүн каражатыңыз жок бул жакта Польшага же башка мамлекеттерге окуганга, же жөн гана бекер окууну каалайсыз, анткени бекер окуганда көп мүмкүнчүлүк ачылат. Акча төлөп окуган студент менен бекер окуган студенттин мүмкүнчүлүгү кичине кээде айырмаланып турат. Анткени бекер окуган студент көбүрөөк мүмкүнчүлүккө ээ болот. Түрдүү стипендияларга көбүрөөк аракет кылса болот да. Ошондуктан сиз бекер окууну каалап жатсаңыз, мен сизге сунуштайт элем, англис тилин же поляк тилин абдан жакшы деңгээлде билсеңиз, анда сизге мүмкүнчүлүк көбүрөөк ачылат. Анткени поляктар C1 деңгээли билген окуучулар үчүн, абитуриенттер үчүн гана эмес, поляк англис тилин жакшы билип, өзүлөрүн активдүү көргөзгөн окуучуларга абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү дагы ачып беришет. Анткени сиз ар бир жогорку окуу жайдын интернет баракчасына кирип, ошол жактан бекер программаларды издеп көрсөңүз болот. Ал программалар жыл сайын кайталанбайт, кээде кайталанып калышы мүмкүн, бирок көп учурда кайталанбайт жана жылда түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү берип турушат. Мисалы, былтыр химияга 20 студентти бекер, 20 абитуриентти бекер окууга алса, мүмкүн быйыл биологияга 20 чет элдик жаранды бекер окууга алышы мүмкүн. Ошондуктан сизден бул көз каранды, өзүңүз сизге жаккан кесипти тандап, анан кайсы жогорку окуу жай сизге жагат, ошону тандашыңыз керек дагы. Анан ошол университеттин баракчасына кирип программаларды издеш керек. Албетте ал программаларды издегенде тапкандан кийин сонун бирок конкурс болот. Ошол конкурстан өтсөңүз, анда сиз бекер окуганга мүмкүнчүлүк аласыз. Айта турган нерсе, да бир жолу кайталап кетейин, бул сөзсүз түрдө англис тилинде окууну каалап жатсаңыз, англис тилин абдан жакшы деңгээлде билүү керек, же поляк тилин дагы абдан жакшы деңгээлде билүү керек. Анткени конкурс болот. Анан конкурстун жыйынтыгы менен эң жакшы балдарды алган абитуриенттер окууга кабыл алынат. Достор, кийинки суроолордун бири, 6-чы суроого келдик. Бул Польшада окуган студент иштесе болобу? Албетте болот. Дагы бир студенттерге жеңилдик болгону, бул Польшада окуган студент эч кандай разрешение на работу, ушундай сыяктуу документтерди жасатпайт, жөн гана өзү каалаган жумушка барып иштей берсе болот. Ошондуктан бул жагынан абдан эле жеңил студенттер үчүн.
Бирок эгерде ушул документ жагынан жеңил болсо, окуу жагынан кыйыныраак болушу мүмкүн. Анткени биринчи айрыкча бакалавриатка тапшырганда биринчи жылдары окуу көбүрөөк болот, анан ошондуктан кичине кыйналып калышыңар мүмкүн. Бирок албетте Польшада жумуш көп, өзүңүз каалагандай, мисалы выходной күндөрү, эс алуу күндөрүнө жумуш таап алып ошондо иштесе болот. Же окуудан чыккандан кийин бир жерге барып 3-4 саатка иштесе болот. Варианттар абдан көп. Бир гана адамдын өзүнүн каалоосу керек. Эгерде жетишем, окууга да жетишем, жумушка да жетишем, бардыгына жетишем десе, иштей берсе болот. Эч ким тоскоолдук кылбайт. Ал үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кийинки суроо бул Польшада окуган оор эмеспи? Эми бул суроо дагы абдан кызыктуу суроо. Оор деп дагы айта алам, оор эмес деп дагы айта алам. Анткени азыр эле айтып кеткендей, адамдын өзүнүн көз каранды. Эгерде сиз ошол окууну каалап, сүйүп тапшырсаңыз, анда сөзсүз түрдө сизге оор болбойт. Бир гана оор болушу бул чет тилде окуган үчүн көп жаңы сөздөрдү үйрөнүп, көбүрөөк аракет кылуу керек болот. Анан бирок мындай айтканда, кыргыз тилинде деле, орус тилинде болобу, ким кайсы тилде окуйт, негизи каалабасаң окуу кыйын болот. Ошондуктан бул жерде мен сизге мындай деп жооп берет элем. Эгерде өзүңүз каалап ошону сүйүп жатсаңыз, оор эмес. Эгерде каалабай, эптеп эле ата-энем ушул нерсеге тапшырды деди эле, ошон үчүн тапшырып жатам, окуп жатам десе, анда оор болушу мүмкүн. Негизи бул жакта Польшада мугалимдер абдан жакшы, көп жардам беришет. Студенттер дагы бири-бирине жардам берип, бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, библиотекалары жакшы. Ар бир материалга эгерде бул сабактан бул нерсеге жетишпей атам деп мугалимге кайрылса, сөзсүз түрдө жардам берет. Мен Польшада окуу боюнча, эгерде Польшада окуса студент кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деген дагы чыгарылыш жасагам. Аны азыр бул жерден көргөзүп коем. Ошол чыгарылышты көрсөңүз, мүмкүн дагы көбүрөөк түшүнөрсүз Польшада окуунун кандай мүмкүнчүлүктөрү, артыкчылыктары бар. Достор, мына 8-чи суроого келип калдык. 8-чи суроо бул Польшада кайсы университет жакшы дейт. Мен бул университет абдан жакшы деп дагы айтуудан, мактоодон алысмын. Анткени ал сиз тандаган кесиптен көз каранды. Бирок Польшада жыл сайын өзүлөрү рейтингтерди жүргүзүп турушат. Ошол рейтинг боюнча эң жакшы деп аталган университеттер булар: Варшавский университет Варшавада жайгашкан, Краков шаарында жайгашкан Ягеллонский университет жана Познан шаарында жайгашкан Адам Мицкевич университети. Мен ошол университетте окуйм. Ушул 3 университет жыл сайын жакшы биринчи орундарды ээлеп келишет. Анан албетте мындан сырткары дагы абдан көп жакшы жогорку окуу жайлар бар. Ошондой эле башка дагы көптөгөн жакшы политехнический жогорку окуу жайлар бар, медицинский жогорку окуу жайлар бар. Ошондуктан сиз өзүңүз биринчи чечим чыгаргандан кийин кайсы кесипти тандадыңыз, анан ошол кесипке жараша жогорку окуу жайды тандоо керек. Ошондуктан мен азыр бул жерде ушул университет жакшы, ушулга гана тапшыруу керек деп айта албайм, анткени ал ар бир кесиптен көз каранды. Достор, 9-чу суроого келип калдык. Ал суроо бул: Польшада окуган чет элдик студенттерге жатаканадан орун береби? Албетте берет, бирок орун алуу үчүн бир канча критерийге жооп бериш керек. Ал үчүн жыл сайын интернет аркылуу өзүлөрүнүн системасы бар. Ошол жакта жүргүзүлөт. Ошол жакта документтерди тапшырып, керектүү документтерди анан места сурасаңыз болот. Польшада жатаканалардын шарттары жакшы деп айтмакмын. Студенттер үчүн көп жакшы шарттарды түзүп бергенге аракет кылышат. Ошондуктан сен чет элдик студентсиң, сага орун берилбейт деп эч бир жогорку окуу жай айтпайт. Ар бир аракет кылган, критерийлерди аткарып, документтерди өз убагында тапшырган студенттердин баарына берет. Бир гана бул жерден эске ала турган нерсе, сөзсүз түрдө окууга тапшырар менен жатакана суроо керек. Анткени албетте жатакананын саны чектелүү, ошондуктан орун калбай калышы мүмкүн. Анда жеке квартира издегенге туура келет. Ошондуктан окууга тапшырар менен жатаканадан орун суроо керек. Дагы бир нерсе бул: эгерде сиз Польшага жеке окуу жайларга тапшырсаңыз, анда көп учурда жеке окуу жайлардын жатаканалары жок болот.
ошондуктан алар жатакана бере албайт. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлар көбүнчө көп учурда ар дайым өзүлөрүнүн жатаканасы болот жана ошол жатаканадан орун беришет. Кийинки суроо, жатакананын баасы кандай болот? Жатакананын баасы дагы албетте шарттарына жараша, бирок азыр дагы айта кетсем, мисалы $100 башталат айына бир адамга. Анан эгерде стандарт өйдөрөөк болуп, бир комнатада жалгыз жашайм, ошол мен жашаган комнатанын ичинде кухнясы болсун, башка нерселер болсун деп көбүрөөк стандарт кааласаңыз, анда көбүрөөк $200 төлөгөнгө туура келет. Ошондуктан бул сиз сураган шарттарга жараша болот. Жана эң эле арзаны бул ошо $100 башталат. Кыргызстандагыдай болуп жатаканага бир жылга төлөнбөйт, жоң ай сайын төлөгөнгө туура келет. Кийинки суроо бул Польшада окуган чет элдик студенттер стипендия алса болобу? Бул дагы көп нерседен көз каранды. Эгерде сиз жанагы мен башында айтып кеткендей бекер окуй турган программаларга тапшырсаңыз, анда сөзсүз түрдө стипендия алсаңыз болот. Ошондой эле жанагы C1 деңгээлин билип, поляк тилин C1 деңгээлинде билип, бекер окууга тапшырсаңыз, сөзсүз түрдө стипендия алсаңыз болот. Ошондой эле жеке жогорку окуу жайлардагы өзүлөрүнүн студенттерине түрлүү стипендияларды сунушташат. Ал жакта бекер окубайсыз, бирок контракт төлөп туруп, экинчи курстан баштап жакшы жыйынтык көрсөтсөңүз, анда ал жактан дагы ар кандай стипендияларга аракет жасасаңыз болот. Достор, ушуну менен бүгүнкү келген 11 суроонун баарына жооп бердим. Эгерде дагы сиз жооп алгыңыз келген, бирок ала албай калган суроо калып калса, сөзсүз түрдө комментарийге жазып, ал суроону бере кетиңиз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.